Жалал Абад шаарындагы Двойняшки таттуулар ишканасы сырткы жарыктандыруулар өчүрүлгөнү менен кире бериш жерлери жарык тургандыктан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Шарты бар деп билип турабыз. Суу аз экенин баарын билип үнөмдөн аракет кылабыз буларга. Мына ушундай эле абал шаардагы айрым тамактануучу жайларда орун алды. Аларга да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Көчө жарыктарды, мунун ички жарыктарды күнүгө өчүрүш керек. Үнөмдө биринчи максат болуп атат. Ошого азыр көп эле керектөөчүлөр түшүнүп калды. Өздөрү өчүргөндөр өчүрүп, анан кээ бир керектөөчүлөр чыгып калып атат. Мондай буларга да азыр жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Туура кабыл алгандар кабыл алып, өздөрү билип өчүрүп атышат. Күз-кыш мезгилине карата үнөмдөө иштерин жүргүзүү баарына эмес. Аларга рекламалык шиттерге, көчө жарыктарына, гирляндалар жана кире бериш жайлардагы тек гана кооздук үчүн жагып турган жарыктандыруулар үчүн. Биринчиден экономикаңыз өзүңүз жүктөрүңүзгө эконом, экинчиден азык токтогусун сактагыңыз жакшы гана чейин убактылуу эле постоянно эмес. Муну сырткы жарыктандырып күндүз өчүрүш керек. Түнү дагы керектүүсү марка башынан бирөөнү, муну башынан бирөөнү жаап койгон болсо, ортого 50 киши жарык тийип турган болсо болду. Абет учурунда мына эжеде рабет кылып көрүнүп атат жарык. Бул жарык кереги жок, айнек турат. Бул жарыктын кереги жок. Сиз мени көрүп атасыз, мен сизди көрүп атам. Жарык тамакты ham көрөт. Ошон үчүн сизден сураңыз. Эконом кылыңыздар. Бул убактылуу. Токтогус сактагычы жакшы гана чейин. Учурда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жетишсиз деңгээлде эмес экендигине байланыштуу электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу тапшырмасы берилген. Ошондуктан мекеме ишканаларга, коомдук тамактануучу жайларга ушул өңүттөгү рейдтер уланмакчы. Жумагүл Закир кызы, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.